Ысык-Көлдүн аймагында мыйзамсыз балык уулоого каршы күрөшүү аракеттери күчүндө. Облуста сасык тумоо оорусу күч алды. Ысык-Көл облустук бириккен ооруканада бош орундар жетишсиз. Мамлекет башчысынын көзөмөлүнө алынып, президенттин туугандары урап калуу коркунучунда турган Момун Чалдын үйүн оңдоодон өткөрүштү. Ушул жана башка кабарлар менен тааныштырабыз. ОТРК Ысык-Көл телеканалынын шейшемби күнгө алынган жаңылыктардын толукталган чыгарылышы. Аны менен Айзат Анарбекова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Кыргызстан менен Катар дин чөйрөсүндө биргелешкен долбоорду ишке ашырууга кызыктар. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Азамат Юсупов менен Катардын Кыргызстандагы элчиси Али Жабир Мухаммад Аль-Гуфран Аль-Мари менен жолугушканда айтылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясына маалымдашкандай, жолугушууда тараптар кызматташууну мындан ары өнүктүрүү жолдорун талкуулашып, дин чөйрөсүндө биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууга кызыктар экендигин белгилешти. Жыйынтыгында Азамат Юсупов менен Али Жабир Мухаммад Аль-Маридин чөйрөсүндө айрым маселелерди чечүүдө өз ара аракеттенүүнү күчөтүү үчүн кадамдарды жасоо тууралуу дагы макулдашышты. Балыкчы шаарында Кыргызстандын 7 облусун чагылдырган кыргыз комплекси курулат. Бул тууралуу Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу билдирди. Анын айтымында аталган комплексте Кыргызстандын 7 дубаны тууралуу маалыматты камтыган 7 боз үй курулат. Балыкчы шаары Ысык-Көлдүн кире бериши. Туристтер алгач эшикти көрүп, анан төргө түшөт. Ошондуктан биз азыр Балыкчы шаарында туризм тармагын өнүктүрүү максатында бир катар долбоорлорду иштеп чыгуудабыз. Кече күнү эле жаңы туристтерди тейлөө борбору ачылды. Эми туристтерди тейлөө борборунун жанында кыргыз комплекси курулат. Анда өлкөнүн 7 облусунун тарыхын, баалуулуктары тууралуу маалымат берилет. Мисалы, биринчи боз үйдө Ысык-Көлдүн узундугу, тереңдиги канча, кандай тарыхый жерлер бар, айтор Ысык-Көл тууралуу бардык маалыматтар берилет. Мындан сырткары балыкчыдагы балык, өрүк жана башка нерселерди сатып алектенген сатуучулар эми кыргыз комплексинде отуруп сатышат, деди ал. Арнабек уулу кошумчалагандай, кыргыз комплексинин куруу иштери 2025 жылдын январь айында башталып, 1 жыл ичинде пайдаланууга берилери пландалууда. Мындан сырткары балыкчыда туристтер үчүн атайын толкун пляжы курулат. Быйыл биз биринчи борбордук пляжын ачканбыз. Анда туристтер аябай көп келишти. Кээ бир күндөрү орун жетишпей калып жатты. Буга байланыштуу эми экинчи борбордук толкун пляжын ачуу пландалууда, деди ал. Ысык-Көлдүн аймагында мыйзамсыз балык уулоого каршы күрөшүү аракеттери дагы да күчүндө. Быйыл мыйзамсыз тор салып балыкка кол салгандар азайганы байкалууда. Бирок ага карабастан бул көрүнүштүн алдын алып бөгөт коюу чаралары байма-бай жүргүзүлүп жатат. Азыркы тапта көлдөгү торлор тазаланууда. Белгилей кетсек, быйылкы жылы бардыгы 558 дана синтетикалык торлор алынган. Аны менен катар көл жээгиндеги таштандылар дагы тазаланууда. Балыктын бардык түрлөрүн көп өлчөмдө тор менен кармоого, ташып сатканга, сатып алууга жана ташып чыгарууга 3 жылга убактылуу тыюу салынган. Ал эми ышкыбоздук жана спорттук балык улоону уюштурууга, балык запастарын жасалма өндүрүп чыгаруу боюнча бекитилген ар жылдагы пландык иштер аткарылууда. Браконьерлерге каршы күрөш жүргүзүп атабыз. Бүгүн болсо 300 метр тор чечтик. Жылдага караганда тор аз. Себеби Кытайдан завоз болбой калды, аны запрет кылып приказ чыккандан бери. Уурдалган балыктарга карата тыюу салуу үчүн Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын атайын экологиялык милициясы түзүлүп, алар 2 жылдан бери иш алып барып жатышат. Жыл башынан бери 558 дана Кытай синтетикалык торлору чыгарылды. Бүгүнкү күндө Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык зоонунун кызматкерлери тарабынан Ысык-Көл облусунун аймагында мыйзамсыз браконьерликке каршы тактап айтканда мыйзамсыз балык уулоо фактыларын аныктоо боюнча көл аймагында тийиштүү иш-чаралар кызуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз балык уулоо фактысынан кылмыштардын бирдиктүү реестринин маалымат электрондук журналына 88 тергөөгө чейинки текшерүү материалы катталып, анын ичинен териштирүү иштеринин жыйынтыгы менен фактылар соттук кароого жиберилип жатат.
Чындыгында эле тор салып балык кармагандар азайды. Аны менен Ысык көлдөгү балыктардын корун көбөйгөндүгүн адистер айтышууда. Муну жергиликтүү тургундар да баамдап балык сатып урдагандар жок болгондугун айтышат. Бирок ага карабастан бул көрүнүштү алдын алып, бөгөт коюу чаралары байма-бай жүргүзүлүп жатат. Ал эми техникалык жактан көйгөй дагы деле бар. Айта кетчү көп көйгөйлөр бар. Бүгүнкү күндө бизге бекитилип берилген техникалар өтө эскирди. Колдонуу мөөнөтү дагы эч агалы өткөн деп айтсак да болот да. Бул техникалардын запчасттары, тетиктери бизде Кыргызстанда оңой менен табылбайт. Буларды Россиядан же Казакстандан, Алматы шаарынан атайын заказ менен алдырганга туура келет. Ошого карабастан биз жумушубузду үзгүлтүккө учуратпастан күнү-түнү иштерибизди жүргүзүп аткарып жатабыз. Ысык көлдө жалпы балыктын 28 түрү аныкталган. Алар ысык көл чабактары, чабачок, карпсызан, асман, маринка, майда чабактар. 2024 жылдын 10 ай аралыгында көл ичинен жалпы 55.800 метр торлор тазаланды. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык көл жаңылыктары. Каракол электр тармактар ишканасы облус боюнча электр жарыгын пайдалануу лимиттен ашып жаткандыгын айтты. Мындан ары авария гана болбосо жарык өчпөйт. Ошол авариялык күчтү болтурбоо үчүн кардарларды электр жарыгын эртең менен жана кечкисин сарамжалдуу колдонууга чакырууда. Облус боюнча бүгүнкү күндө электр энергиясына коюлган лимиттен ашыкча колдонуу байкалууда. Авариялык өчүрүүлөргө кабылбаш үчүн Ысык көл облустук электр тармактар ишканасы кардарларды электр жарыгын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Өчүп калганга эмне болду? Шапак Батыр 40 сөтүз өчүп калды да. Ошо кандай неме этип койсуңар? Заявканын негизинде К-169 келгенбиз. Келсек бир фазасынан выход чыкпай атыптыр. Напряжение баарын снимать этип, заявканын негизинде устранить эттик да. Бул устранить эткендин негизи эмненин себебинен келип чыгат? Кыш келгенине байланыштуу час максимум деп коет, 6-тан 9-га чейин элдер көп колдонот да. Ошол моментте ар ким ар кандай колдонгондо, мисалы бир фазада нагрузка чоң болуп, ошонун негизинде күйүүгө алып келген да. Алло? Саламатчылык. Кравцова 40. Азыр 5-10 мүнөттө бригада обуу барышат, күтө тургула. Электр жарыгын пайдаланууда лимиттен ашып жатканы облустук электр тутумунда акыркы бир нече күндүн ичинде эле 784.100 киловатт саатты түзгөн. Бизде бүгүнкү күндө Каракол шаары боюнча күз кыш даярдыктары абдан жакшы даярдыктар өттү. Быйылкы жылда азыр потребление кардарлар жаңы кошулгандан кардарлардын көбөйгөндүгү, андан сырткары энергия ёмкий объектилердин көбөйгөндүгүнүн кесепетинен жана биздин кардарларды биз текшерүү учурунда көптөгөн кардарларыбыз баягы от жаккандан качып электр энергияны көп колдонуп жатышат. Бул кесепети биздин аба чубалгыларыбыз, жабдыктарыбыз, трансформаторлорубузга күч келет жана электр энергияны үнөмдөөгө жол болбой атат да. Электр энергиясын колдонууда энергияны берген линияга максималдык күч келтирбеш үчүн эртең мененки саат 7:00-дөн 9:00-га чейин жана кечки 18:00-дөн 21:00-га чейин үй жылытуучу электр жабдыктарын, кондиционер жана башкаларды иштетпөөнү өтүнөт. Талгат Токтомушев, Ильич Касейнов, Ысык көл жаңылыктары. Күн сууктагынан тартып Ысык көл облусунда сасык тумоо оорусу күч алды. Мындан улам респираторлук оорулардын курчушуна байланыштуу ата-энелер балдар үчүн кабатырланып жатышат. Мектеп, бала бакчага барган балдардын активдүүлүгү бир кыйла азайды. Бүгүнкү күндө Ысык көл бириккен ооруканасынын балдар бөлүмүндө бейтаптар көп болуп, бош орундар жетишсиз. Ооруканада өпкө оорусу менен жабыркап келген 42 бала дарыгерлердин көзөмөлүнө дарыланып жатышат. Кененирээк кийинки сюжетте.
Ысык Көл облусунда балдар арасында өпкө оорулары күч алды. Ооруга көбүнчө 5 жашка чейинки балдар кабылууда. Учурда Ысык Көл бириккен ооруканасынын балдар бөлүмүндө ахыбалы өтө оор делген. Жаткызып дарылоого муктаж болгон балдарга медициналык жактан жардам көрсөтүлүүдө. Бүгүн эртең менен келдик, ошо кечинде одышка болуп, эртең менен сразу эле ойгонуп эле келдик бияка. Ооба, ГСУга кайрылчубуз. Биздин учетубуз төрөлгөн, Бишкектен төрөлгөнүбүздүн себеби үчүн ошол жакта калып калганда учетубуз. Анан бияктан ГСУ кабыл албайт да, учету жок, анан сразу эле бияка келдик. Бир эле күн дарылатып көчө эле баштаган болуп. Анан түнү менен уктаган жок, анан эртең менен келдик. Патель өтүп кетти. Бул ооруканада жалпы 28 койка бар. Дарыланып жаткан балдардын көптүгүнөн улам кошумча орундуктар менен толукталууда. Бүгүнкү күндө респираторлук оорулар менен ооруган 1 жаштан 13 жашка чейинки 42 бала дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланып жатышат. Балдарды азыр деген эч жака чыгарбаш, контактта болбош керек. Мисалы үчүн той аштарда көбүрөөк балдарын көтөрүп алып жүрөт. Эртеси эле күндү биздин больницага келип, кышылдаган бойдон келип жатып атышат. Өпкөлөрүнө суук тийип. Үйүндө азыркы убакытта учурда үйлөрүндө отуруш керек да балдар менен, кичинекей балдар менен. Анан садиктерде да көп ооруп атат да, контакт болуп бири-бирине. Азыркы кезде ата-энелер оорунун белгилери байкалары менен үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылышпай түз эле облустук ооруканага келип жатышат. Буга карата адистер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү менен көпчүлүгү өзү жашаган аймактык ооруканаларга баргысы келбегендиктерин айтышат. ФАПка ГСУга бар деп беришет да. Же ГСУ же опытный эмес. Ушундай да. Частныйга барсак очередь толтура. Бирок ушул тапта үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда деле абал жакшы эмес. Узун кезек күткөндөр арбын. Баланын абалына карап ар бир ата-эне алгач үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылуулары шарт. Бизде нагрузка боюнча 18 адам болот да. Врачтардын нагрузкасына жараша да 12ден 18ге чейин. Анан 18ден да кээде ашып кетет. Аларды вне приема көрөбүз да. Ну как вне очереди да, вне очереди. Талону жок болсо вне очереди. Температурашыларды биринчи көрөбүз, экстренныйларды биринчи көрөбүз. Вне очередь күттүрбөй эле. Эске сала кетсек, Ысык Көл бириккен ооруканасынын балдар бөлүмүндө өпкө, бөйрөк, кан оорусу, эпилепсия жана нерв оорулары менен ооруган балдар дарыланышат. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары. Жети Өгүз районунун Тосор айылында мектеп мугалимдери тарабынан ыр майрамы оюштурулду. Негизги тема Кара Кыргыз автоном болбосунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналды. Кыргыз элинин улут катары калыптанышына өз салымдарын кошкон эл уулдардын тарых таржымалы өмүр баяндары чагылдырылган, театрлаштырган оюн зооктору дагы көргөзүлдү. Жети Өгүз районунун Тосор орто мектебинин мугалимдери жалаң эле билим берүү менен чектелбей, ар кандай маданий иш-чараларды уюштуруу менен да алектенишет. Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата ыр майрамын уюштурушту. Окуучуларды да элибиздин эгемендүүлүккө эгедер болушунун пайдыбалын түптөгөн Ишеналы Арабаевдин улуттук чек араларды аныктоо маселеси көтөрүлгөн чоң жыйында сөз сүйлөп, кыргыз элинин эл, жер, сууга ээ болуп калышы туурасында театралдаштырылган тарыхый маанидеги оюндар көргөзүлдү. Канчалаган элдер кумга сиңген суудай болуп жок болуп кетишти. Бул өңүттөн алганда ата-бабаларыбыздын билимдүүлүгү, мекенге болгон сүйүүсү, кас душмандан коргоно билүүдөгү эрдиктери нар көтөргүс экенин кийинки муун урпактардын биле жүрүүсү кажет экенин баса белгилеп өтүштү. Иш-чаранын негизги максаты тарыхты билиш керек да. Бизге тарыхты билип, ошо өткөн тарыхыбызды окуучуларга билим берүүдө колдонуп, элибизге жарыялап, президентибиздин жарлыгын, президенттин жарлыктарын ишке ашыруу максатында ушундай жерлер жүрүп атат. Анан бүгүнкү иш-чарабыз ушу Тосор орто мектебинде болду. Мен ойлойм, жогорку деңгээлде болду. Бул жерден биринчиден мугалимдердин чыгармачылыгын көрдүк. Өнөрлүү адамдар иштейт биздин мугалимибизде, мектебибизде. Чукул арада бизде да окуу жылы башталгандан бери мыкты Жети Өгүз районунда мыкты мектептердин ичинен биринчи орунду алдык. Ошол класстан тышкаркы иштер боюнча, билим сапаты боюнча, олимпиада, спартакиадалар боюнча, анан тыштан тартылган инвестициянын көлөмү акыркы 3 жылда 10,5 миллиондон ашыптыр. Ошонун негизинде мектебибиз биринчи орунду алып, ушу 1 ай болду, районудан тапшырды.
Кара-Кыргыз автоном облусу болуп түзүлүп, өз алдынча мамлекет болуп калыптангандан бери канчалаган түмөн түйшүктүү күндөрдү башынан кечиргени менен элибиздин мекенди коргоодо биримдиги тарых барактарында өчпөс болуп жазылып калды. Мугалим эже агайлардын да башкы максаты өлкөбүздүн өнүгүүсүнө карай багыт берген иштерди аткаруу, окуучуларды патриоттуулукка тарбиялоо, аны менен катар эле көмүскөдө жүргөн таланттардын тарихин ойготуу. Ушул мамлекеттүүлүгүбүздү түптөгөн аталар жөнүндө кеңири маалымат берип, андан кийин азыркы күндө кыргыз элим Кыргызстан кандай өнүгүү жолунда экенин толук чагылдырып өтүштү. Иш-чара өз деңгээлинде жетти. Айыл тургундары бардыгы алгылыктуу иш-чаранын жакшы деп табышты. Өткөрүлгөн маданий иш-чарада кыргыз элинин чыгаан уулдары туурасында жалпы маалымат да берилди. Өргүүлөр жаңырып, улуттук каада салып, нарт маселебизди улам кийинки муун урпактарга көөнөртпөй жеткире билүүгө зор аракеттер көрүлдү. Мугалим эже агайларда өзлөрүнүн жан дүйнөсүндө жаралган таланттарын окуучулардын аудиториясына жеткире билүүдө. Ар бири өздүк билим деңгээлдерин жогорулатып, жалаң изденүүчүлүк менен иш алып барышат. Нуржан Дөйөткулова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык-Көл жаңылыктары үчүн Жети Өгүз районунан. Облустун аймагындагы бала бакчаларга быйылкы окуу жылы жаңы ыкмада жүргүзүлүп, балдар STEAM багыты боюнча окутулууда. Билим берүүдөгү жаңылануу интеллектуалдык жактан өнүккөн муунду калыптандырууну көздөйт. Дуандын аймагындагы бала бакчалардын тарбиячылары билимдерин жогорулатуу максатында жаңы билим берүү ыкмасындагы семинарларды өткөрүп жатышат. Бул жолу Каракол шаарындагы номер 14 бала бакчада 20 усулчу катышкан ачык сааттар өттү. Каракол шаарындагы номер 14 бала бакчанын тарбиячысы Атыркүл Байказакова ушул жылдын жаз айында билимин жогорулатуу курсунан өткөн. Анда ал балдарды интеллектуалдык жактан өнүктүргөн STEM багытындагы жаңы программаны өздөштүрүптүр. Бүгүн ал облустан келген мугалимдерге өзүнүн тажрыйбасын көргөзүп, тайпадагы балдары менен жаңы ыкмадагы семинарын өтүп жатат. STEM багытында балдарга өздөрү жасатып, өздөрү кол менен кармап көрүп, аягында ошонун результатын көрүшөт да. Дан болсо ырда болот деп, ошо күзгү, кеч күз болсо дагы ошол теманы алдык. Эң негизги максатыбыз ошо келечек муундарда дагы ата бабадан келе жаткан буюмдарды муундан муунга өткөрүп берүү да. Ошо биз ошо балдарыбызды, тарбиялануучуларыбызды эмгекчиликке, билимдүүлүккө жана тарбиялуулукка үндөп, ошолорду асыл ойлуулуктарды үйрөтүүдөбүз. Биз ушул улуттун унутта калган кыргыз элинин каада салттарын тереңирээк белгилеп кетели деп, ушунун негизинде иш-чара өтүлүп жатат. Балдардын окууга болгон кызыгуусун арттырып, келечекке планы амбициялуу болгон балдарды тарбиялоого багытталган STEM программасын азыркы тапта өлкө боюнча 4,5 миңдей тарбиячы окуп жатат. Албетте, алардын катарында облустагы 118 бала бакчанын мугалимдери дагы бар. Ноябрдын 18-нен 29-на чейин өтө турган семинарга жаңы багыттагы программа менен билимин жогорулатуу иретинде Дуандан 20 усулчу катышып жатат. Атайын квота берилет. Жылдын башында райондордон өзүнүн план бар. Райондордун канчадан келери боюнча анан баягы жөнөтүлөт. Бизден план негизинде, ошол план негизинде келишет. Келип анан окуп, билимин жогорулатып кетишет, сертификат алышат, өзүнө тиешелүү кандай иш пландары болсо кеңири алышат, практикалык сабактарды өтүшөт. Көп нерсеге ээ болуп анан сертификаттарын алып анан кетишет да. Келерки жылдан тарта өлкөдөгү мектептер 12 жылдык билим берүүгө өтө баштайт. Ал үчүн Билим берүү жана Илим министрлиги жаз айында Алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Дал ушул программанын алкагында STEM багытындагы билим берүү 6 жаштагы балдардын билим алуусуна өбөлгө болуп, предметтик сабактарды өздөштүрүп кетүүгө таасирин тийгизет. Гүлбарчын Молдоева, Нурдин Урманбетов, Ысык-Көл жаңылыктары, Каракол шаары. Тоң районунун Кажысай айылындагы эс алуу жайын кайрадан оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Демөөрчүлүк кылган айыл жаштары эмгек ардагерлери менен биргеликте акча каражатын топтоп, ынтымакка, биримдикке иш жүрүп жатат. Кажысай айылы союз маалында шаар тибиндеги айыл деп аталып, ар тараптуу өнүгүп келген. Бүгүнкү күндө болсо карабыз калган жерлер айылынын көңүл сыртында калбай, демөөрчүлөрдүн, айыл жаштарынын, эмгек ардагерлеринин демилгеси аркасында эс алуу жайы, жөө адамдар жүрүүчү көчөлөр оңдолуп түзүлүп жатат. Арис программасына долбоор жазуу аркылуу 1,5 миллион сом бөлүнсө, айылдыктардын өздүк салымдары да бир топ иштерди бүткөрүүгө көмөкчү болду.
Кайсай айында учурунда военкомат учет боюнча 300дөй киши ардагерлер кеңешинин мүчөсү, то есть менин улуу атамек согуштун катышчылары мүчөсү болуп эсептеп калганда, сөөгү Кайсай айылына коюлгандардын саны 147 болуп эсептелди. Анан ушул жерге 130 киши боюнча эмес, ошол жерге атайын арналып, ошол улуу атамек согуштун ардагерлерин деп эсептелип салынды. Кайсай айылын өнүгүүбүз үчүн ар тараптуу аракеттерди көрүп жатышкан айыл жаштарынын жасаган иштери арбын. Жаштар аянтчасы доңдолуп, маданияттуу үй салууга ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Үйлөнүү үлпөттөрү да дал ушул жерде шаң салтанат менен коштолуп өткөрүлүп, куттуу жайга айланган. Борбордук аянтка желек илинип, тазалык, жашылдандыруу, көрктөндүрүү иши колго алынган. Ветерандар аллеясы Арис проектisi боюнча курулган. 1,5 миллион сом бөлүнүп, жана өздүк салым 250 миңден ашык сом коротулган бияка. Биякта деген биздин Кайсайды түптөгөн ветерандардын урматына салынган эстелик бар. Долбоор курулуп бүтүп, бак дарактар тигилип, гүлдөр тигилип, дайыма гүлзар болуп турат. Футбол аянтчасы да кайрадан иретке келтирилип, жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу максатында жүргүзүлгөн аракеттер өз натыйжасын берип келет. 2017 жылы курулгандан баштап эскилиги жеткен аянтчанын эл аралык стандартка тете оңдолушуна элдин ишеними күч. Өзүбүздүн ушу Кайсайдын жаштары 30 жашка чейинкилер, 30 жаштан өйдөкүлөр ушу көмөктөшүп, ушуну өздүк кандай десем, өздүк салымыбыз болсун деп, өзүбүз иштеп ушуну жасайлы деп, Кудай буйрса ушул иштер, аракеттер болуп атат. Кудай буйрса бул да жакындык арада бүтүп калат. Анан жакшынакай ушу лентасын ачып, ушу жака бир чоң бир футбол өткөзүп койсок деген үмүттөбүз. Кайсай айылынын кире беришине лед экран коюлуп, айыл ичиндеги жасалып жаткан иштерден кабардар болуп турууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Эң башкысы айыл элинин ынтымак биримдигин сактоо, жаштардын демилгесин колдоо. Бүгүнкү бүткөрүлгөн иштерге демөөрчү болгон 1970 жылдан 2000 жылга чейинки төрөлгөн жаштар болушту. Согуш ардагерлеринин ысымы, айылдын өнүгүүсүнө өз салымдарын кошкон ар бир ардагердин тизмеси илинген жер бардыгы үчүн сыйлуу жерге айланган. Жалпылап алып караганда Кайсай айылындагы иштер колдоого аларлык жүрүп жатат. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги Момун Чалдын үйү толук оңдоп түзөөдөн өтүп, үй музей катары пайдаланууга берилүү алдында турат. Белгилей кетсек, биздин чыгармачылык топ үй жок болуу алдында тургандыгын 2 ай мурун чагылдырган. Мамлекет башчысынын көзөмөлүнө алынып, президенттин туугандары урап калуу коркунучунда турган Момун Чалдын үйүн оңдоодон өткөрүштү. Жеринде журналист Жанары Сагындыкова материал даярдап келди. Так ошол Айтматовдун кейипкери балага окшоп ал дагы ушу сууга тумчугуп кайтыш болду. Эл чогулуп эми көмүп коюшту. Минтип эскилиги жеткен Момун Чалдын үйү канча жылдан бери кооп абалда туруп, урап калуу коркунучунда турган. Каалгасы ачылып, аянычтуу тагдыр өткөн үй 2 ай аралыгында толук кандуу оңдоодон өткөн маалы. Аз эле убакытта жакшынакай кылып оңдоп коюптур. Момун абышкандын үйүнө эми көп кишилер келе баштайт болчу керек. Ичин да кирип көрсөк жакшы болот эле да. Баштагандан кийин ушул жерге сөлөкөттөрүн коюп койсо дейм да. Бугу, марал эненин сөлөкөтүн бешик менен фантазия. Момун Чалды баласы менен коюп койсо, жанагы бугунун башын чаап аткан ороз кулду коюп койсо, такыр эле жарашып калмагандачы. Эң сонун болуп калат эле. Ошол көп деле кымбат турбайт экен. Мен эметип көрсөм, жанагы гипстен атайын художниктер жасайт экен. Ошону жасап койсо, анан мында токой чарбасынын кызматкерлер иштейт. Ошону сындырбай, билдирбей карап турат эле да. Ак кемедеги башкы каармандын үйү эскирип, айланасы таштандыга толуп, көргөн кишинин зээнин кейитип келген. Демөөрчүлөр тарабынан оңдолуп, тегереги корулган маалы. Көмүскөдө калбай, көңүлгө алынып, оңдолгондон жергиликтүү тургундар да ыраазы. Салып берип кеткен балдарга дагы аябай ыраазычылыгыбызды айтып коелу. Биченде күздө суук жаан, кар жааганына карабай иштеп жасап берип кетишти. Эми ушу аябай жакшы болот го деп атабыз. Эми ушу биз дагы
чарбасынын территориясында турганга жараша биз да өз салымыбызды кошобуз. Кудай буйрса тегерегин көрктөндүрүп. Оңдоодон өтүп жаңыртылган үй музей катары ишке берилери күтүлүүдө. Азыркы тапта Токой чарбасынын карамагында тургандыктан токойчулар көзөмөл жүргүзүүдө. Алдыда толуктоолор менен Хаккеме повестин эске салган музей өз эшигин ачуу алдында турган учур. Жанара Сагындыкова, Илич Касейнов, Мадина Бакирова, Түп району. Жетегиз районунун Саруу айылында облустук деңгээлдеги футболдук биринчилик өттү. Ага облустун райондорунан келген 10га жакын команда катышты. Иш-чаранын максаты ынтымакты бекемдөө жана жаштарды спортко, сергек жашоого үндөө болуп саналат. Кененирээк кабарчыбыздын сюжетинде. Жетегиз районунун Саруу айылында облустук деңгээлде кечээ футбол боюнча биринчилик өткөрүлдү. Ага райондордон келген 10 команда баш байгеге ат салышты. Спорттук иш-чара 1982 жылы туулган классташтардын демилгеси менен бул дүйнөдөн өткөн курдаштарынын жаркын элесине арналды. Биздин биринчи максатыбыз ушул биздин ушу Саруу айылындагы көз өтүп кеткен маркум досторубуз, классташтарыбыздын жаркын элесине арналган турнир болуп атат. Муну демилге кылган Саруу айылындагы 1982 жылкы классташ балдарыбыз, кыздарыбыз ушул демилге кылып, былтыркы жылдан баштап ошо областтык масштабта досторубузду, классташтарыбызды эстөө жана ошолорго куран жүрүү максатында ушул иш-чараларды өткөрүп келебиз. Иш-чаранын максаты ынтымакты бекемдөө жана жаштарды спортко, сергек жашоого үндөө болуп саналат. Ушу бүгүнкү 82 жылкы Саруу айылынын жаштарына ыраазычылык билдирем. Жылда салтка айландырып алган спорт мелдештерин өткөрүп келатышат. Биринчилерден болуп күрөштөн башташкан, андан кийин волейбол түрүндө өткөрүштү. Мына бүгүн кичи футбол түрүндө областтык деңгээлде мелдеш өткөрүп атышат. Ушул мелдеши кийинки муундарга сабак болсун деп ушул балдар жакшынакай оюн көрсөтүп, кичинекей балдарды артынан ээрчитип келе жатышат. Менимче бул самал абдан жакшы. Азыркы мамлекетибиз көңүл буруп аткан спортту көтөрүү деңгээлинде уюштуруп аткан жаштарга рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Биз үчүн ошол ар бир спорт менен машыгып аткан адам өзү үчүн эмес, кийинки өзүнүн аркасынан өсүп келаткан жаш муундар үчүн жакшы тарбия таалим болот. Ошентип жакшы өсүп келаткан өспүрүмдөрүбүздү жакшы багытка үндөй беришсин. Ар бир баскан турганы менен өздөрүнүн ошол спортту оюн менен машыгып ойногону менен үлгү болуп, тарбиячы болуп жүрө беришсин демекчимин. Облустук деңгээлдеги кичи футбол боюнча биринчиликтин жыйынтыгында уткан командаларга медаль, диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Аталган спорттук мелдеш салтка айланып, жыл сайын өткөрүлүп турмакчы. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Соколо жаңылыктары үчүн Жетегиз районунан. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен толукталды. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы биздин социалдык тармактарга тиркелерин эсиңизге салабыз. Амандыкта көрүшөлү.